Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн Жалал Абад шаарында Пахта көчөсүндө 52-чи үй сатылат экен, туугандар. Ошол үй боюнча жалаң толук маалыматтарды сиздерге азыр калтырып кетишке аракет кылам, туугандар. Видеоду акырга чейин көрүп, видеобузга лайкты башынан аябай басып, каналга катталбаганыңыздар, каналга катталып коюңуздар. Шундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла. Так, достор, бул жакта Пахта көчөсү. Пахта көчөсү менен киргениңерде поезд жолго жетип, сол жакка бурулуп, 3-үчү үй болуп атат. 3-үчү үй, 52-чи үй сатылат экен, достор. Ошону сиздерге азыр жалаң көрсөтөм. Мына көчө жак, бул жакта кичинекей калиткасы бар экен, кирериште, туугандар. Но сарай чоң. Канча узунасы? 45 метр болса керек да. 45-50 метр мындай узуна сарай бар экен, достор, бул жакта. Бул кошунун үйү буну, но входной чоң ворота болот, достор. Так. Мына үйгө киргениңерде он жакта сарай жайгашкан экен биринчи. Бул жакка 45-50 метр болса керек, бул жакка 35 метр экен сарай. Длинасы 5 метр болса, 5-6 метр размери зданиянын ширинасы. Так, и бул жакта чоң мындай зеленый зона бар экен. Үйдө кирериште. Так. И основной үй бул жакта жайгашкан, достор. Киргениңерде мындай навес бар чоң. Навесті узунасы канча дейт? 20-25 метр кен, достор. Навестин алдында баня бар, эски. Парилкасы менен банясы бар экен, достор. Бул жакта санузел. И бул жакка киргениңерде баня. Так. Бул жакта котел, раздевалка, достор. На душевой комната. Суун арак-берагын каратып коюш керек. Үй адам жашабайт атат бул үйдө анчадан бери. Анчадан бери адам жашабайт экен. Так, бул жакта мына парилкасы, достор. Парилка комнатасы аябай сонун жасалган экен. Так, бунда реконструкция дейт. Бир сыйра реконструкция кылып колдонсоңуз болот экен. Үй аябай фундаменти аябай сонун экен. Мен баягы видеонун акырына подвалына түшүп, үйдү жалаң сиздерге тартып калтырып коем. Фундаментин көргөзүп. Так, бул жакта баня болсо, туугандар. Бул жакта 3 комната бар экен. 3 комната. Мына бул жагда бир чоң үйүнүн алды десе болот экен. Бул да 5 метр. 5 метр мындай не деп коет муну? Навес, бул дагы. Навеси менен помещение. Так, биринчи 3 комнатасыга кирсек, бул жакта 100 эмес. Так. 85 квадрат чыкты. 3 комната 85 квадрат экен, достор. Бул жакта бир комната, бул мындайына 6,5, бул жагга 5 метр комната экен бул. Чоң ушундай комната. Так, и прихожка. Бул жакта печ турат. Мындай чоң прихожкасы бар экен. Прихожка 5ке5 размери. И бул жакта дагы бир комната чоң. Бул дагы ушундай 6,5, 6дан көбүрөөк экен, кичине 5 комната. Бул үйүнү баягы реставрация керек экен үйгө. Аябай көп жылдан бери адам жаша албайт. Так. Бул 3 комнатаны көрдүк. Бул жакта азыр дагы 2 комната бар. Так, 2 комната. Так, мындай киргениңерде оң жакта мындай тапчаңга окшош отдельный не деп коет?
эс алып отура турган место. Бул жакка кухня кылсаңар болот экен. Отдельно. Мына водопровод, канализация бар жолу. Так, эски печ. И бул жакта да бир чоң комната бар экен, достор. Андай 6-га 5 комната печи менен. Баягы кышында ушул жерге чыгып отурсаңар да болот экен. Бир комната, спальня и бул жакта кухня. Так, бул үйүнүн дагы бир комнатасы бар. Бул өдөдө мындай жайгашкан. Азыр ошол комнатаны дагы көрсөтөм. Бул дагы размери 6-га 5 экен. Чоң эле комната. Мындай экинчи этажга чыкканыңарда. Так. Мына достор. Бул панорамный комната. Бул дагы помещениясы чоң. Бул жакта мындай эски шкафтар бар экен. Бул бая 2090-жылкы үйлөр дейми? Жактан карасаңар, бая навесиңарды крышасы. Бул жакта дагы навес крышасы. Территориясы аябай чоң, туугандар, үй. Общий жилой квадраты 185 экен. Мына комнаталар жалаң көрсөткөн сизге. Так, и бул жакта навес бар дагы, экөө навеси бар. Промышленность бирдеке ачып иштетсеңер үйүңөрдө эле болот. Общий обзор доманы көрдүңөр. Кандай? Азыр бааларыны билип, канча баа сурашып атат. Ошону жалаң калтырып коем. И баягы үйүнүн фундаментин тартып коем деген болчу. Азыр укамыкыбыз фонарди жакып силерге кичине көрсөтүп коебуз. И мына 3 комнатага 1, 2, 3 комнатанын подвалы бар, туугандар. Дагы ал дагы бир 80 квадрат подвал бар экен, помещение. На подвальный помещениеге бул жактан түшөсүңөр. Так. Так, мына. Мынаны көрүп атасыңар, а? Полностью плита. Бетонный плита, пол, үйдүн полу полностью бетонный плита менен кеткен. Вот так кеттик. Так. Мына бул биринчи комната экен, эми кичине көрүнсө, жакшы көрүнсө көрүп аласыңар, иншалла. Так, мына көрүп атасыңар, а? Полностью основаниясы. Бул жерде канча чыгат мына бетон? Бир жок, 1,5 чоң, бул 1,75. Чоң мындай бетон основания кетет экен. Да, бул жакка мындай заливной экен. Мына уже бая эмнелер экен. Не деп коет? Блок. Бетонный блок. Бетонный блоктон жасалган экен. Мына полностью ушундай чоң плиталар коюлган, туугандар. Ушундай 3 комната подвалы бар экен. 3 комната. Так, жакшы көрүнгөн болса. Мына бу жактан жарык түшөт экен, мына. Үй аябай сонун үй экен, достор. Арзан, баасыга аябай арзан. Видеону акырга чейин көрсөңөр, бааларын айтып, номер телефон ушу видеонун астыга жазып койгон номер телефонго чалып, достор сүйлөшүп, үйүнү срочный сатыш керек экен. Срочно чалып, срочно сүйлөшүп бай кылсаңар болот. Документтери таза, бардык документтери бар үйүн. Чоң үй, Жалал-Абад шаарга кирет бул шаарда. Азыр бааларын калтырып коебуз.